Касылжан ага жаштайынан тартып эле дыйканчылык менен алектенип келет. Жыл сайын жаз келер алдында уругунан баштап аны мындай деңгээлге чейин өстүрөт. Түркүн жемиштин көчөттөрүн сатууга чыгарып, бешене терең эмгеги менен элдин ак кызматында. Анын түйшүктөрүн көпчүлүк эле байкай бербейт. Кыйналдым, кысталдым дебей эле ушул тармакта дыйканчылык менен алектенип келе жатканына 10 жылдан ашуун убакыттын жүзү болду. Ар бир көчөттүн өсүшүн дыкаттык менен кароо талап этилет. Жылдын мына ноябрь айынын акырында жерге карып чөлөктөн алдым. Дана уруктары экилет. Анан бул мына азыр мына күнү жылуу сооктугуна карап туруп, бул мына азыр дагы bir ay, bir жарым айдын арасында бул азыр жерден үнүп чыгат буну уругу. Анан бул уругуну август айыга чейин парварыш кылып чабасыз, буну ягена кыласыз, отойсуз, суу бересиз, удобрение бересиз, бар жокто аткарып, бар жумуштарды бажаргандан кийин анан бул август айында 10-15ларынан анан бул мына жеринен уланат мына. Мына жеринен уланат. Буну Т-образный кылып улайт да. Андан соң гана кичик көчөт кыш ичи менен туруп, майда будакчалары кыркылып, уланган жеринен өсүп чыкканына көңүл бурулуп даярдалат. Зыянкечтерге каршы дарылар, азык заттар да берилип турат. Бул энди алмалар азыр бар мына азыр экеби. Эккенден кийин бул har xil болуп калышы мүмкүн да. Мисал, яна эгилген момо бериш мүмкүн. Может 2 жылда, может 1 жылда, может 3 жылга момо бериш мүмкүн да бул. 5 жылга чейин берет да момо. Мээнет, убакыттагы көп талап кылынып, каражат сарптаган каарманыбыз ак эмгек кылсаң акыбети кайтат деген терең ишенимде. Анан албетте үй бүлөсүнүн негизги керешелеринин бирине айланган. Эптеп бала чака багып атабыз да машинанын аркасынданчы. Энди буну түшүмү көп. Мана али немасы мээнети көп, иши оор. Муну бирден мыналары өсүп чыкканда бирден мынантип чимчилеп чыгып, жандан чыккан берте али жалбырактарды алып салыш керек. Болбосо мынандай чайлап кетет, мынандай болуп калат да ошону. Ал эми бир көчөттүн баасы болсо чоң кичинесине карап 30 сомдон 150 сомго чейин сатылууда. Көчөттөрдү эч кандай окуп үйрөнбөй эле бири-биринен көрүп, өстүрүп, кеңешип иш жүргүзүшөт. Ошентсе да элдин алуусуна карата акырындык менен сатылууда. Жаз жарыш, күз күрөш демекчи, жаз келери замат эле мына ушул чарба иштери башталып, өзгөчө көчөттөргө басым жасаганыбыз анык болот. Ал эми мына ушул жаз келгенде мына көчөттөрдү көрүп тургандай эле көчөттөр сатыкка чыгат. Бул көчөттөрдү өзүнчө урук кылып, сээп, аны даярдоо үчүн 2 жыл убакыт сарпталат. Андан соң гана мына ушул 2 жылдан кийин сатууга коюлуп, өзүнүн мөмөсүн бере баштайт. Менин жанымда турган бул лысый персик гайлона түрүндөгү шабдолу дагы 2-3 жылда мээнетин актап, ушул мөмө бергенге жетишип калат. Өз колуң менен көчөт тигип, анын мөмөсүнөн даам татканың өзүнчө бир барталчу иш. Ал эми жаратылышка жасалган мамиле, анан дагы келечекке аруу максаттарын коюп, бак тиккен замандаштарыбыздын бар экени кубантаарлык иш. Сатуучулар айткан болчу, алманын түбүн терең казып, жакшы отургузсын деп. Аралыгын 3-4 метр кылып. Ошону айткан оюнча эми отургузганы кетип атам үйгө. Алма тандап алдым, жакшы көчөт берет экен. Бүт барын консультация беришти, кандай эгишти. Жакшы эле мөмө берет го деп ойлойм. Алармандар кандай гана көчөт албасын, аны өзүнүн тартиби, мөөнөтү жана сууларын, азык заттарын өз убагында берип туруу зарыл. Мындай жагдайда каарманыбыз өзүнүн кеп кеңеши менен бөлүшө кетти. Камырлар жакшына мындай жайылып туруш керек. Ана мындай кичине казып туруп, мындай суу коюп, суу бербей коет. Жок, мына эккенден кийин бир челектен сууду куюп коюш керек. Анан жакшы көгөрөт. Болбосо суу куйбай турган болсо азыркы мезгилде кургап калышы ыктымалы бар да. Бу кургап калгандан кийин анан дыйкан келип претензия кылат. Сени берген али көчөтүң кургап калды, андай-мандай деп. Жок, өзү карабай коет, анан кургап калат. Шабдалы, өрүк, жүзүм, анар, алмурут, ак шабдалыдан тарта көчөттөрдүн түрүн өстүрүп, эл кызматын аркалаган каарманыбыздын эмгеги кээ бир замандаштарыбызга үлгү болоору талашсыз.